ошол эле коронавирустун SARS-CoV-2 вирусунун эле жаңы штамдары деп коет. Бул ошол эле вирус, бирок ошол вирус өзүн ар кандай алып барып, жана мен айтып кеткенде, ар кандай башкача өзүнүн геномун башкача кылып өзгөртүп, геномун башкача кылып өзгөртүп, жөнөкөй сөз менен айтканда кубулуп, бирок ошол эле вирус ар кандай штамдар ушинтип жарата берет. Анткени биз баардыгыбыз баягы карантин кылып, дезинфекциялык иш-чараларды жүргүзүп, колду жууп, ошонун негизинде өзүбүздүн үйүбүздүн ичиндеги иш бөлмөлөрүбүздүн ичиндеги эшик терезени, колдонгон каражаттарыбыздын баардыгын дезинфекциялоон иш-чаранын негизинде бул вирус ойлонуп, анан кийин ошентип кубулат. Ооба, бул биздин Европа өлкөлөрүндө дагы Британ штаммы, Түштүк Африка штаммы деп ар кандай штамдар пайда болуп атат. Бул штамдар биздин Казакстанда дагы пайда болуп, ошо Казакстанда дагы оорунун өрчүгөнүн, биздин республикадагы оорунун саны көбөйгөнгө чейин Казакстанда дагы байкап, Казакстан атайын чектетүүчү иш-чараларды киргизген. Бизде дагы ошол штамм барбы, жокпу аны билиш үчүн Россия Федерациясынын атайын илимий изилдөө институттары бар. Андан сырткары Англияга дагы илимий изилдөө институттарына биздин оорулардан алынган атайын биоматериалдар ошол штамдын түрүн такташ үчүн жиберилген. Бул жерде эми бул дагы атайын процедуралар, баягы самолет менен атайын биоматериалды өзгөчө эреже менен жибериш керек. Анан алып эң биринчи биоматериалдан даярдалган материал жиберилип, алар ошонун баардыгын изилдеп чыгып, анан анын негизинде кайра дагы негизги пациенттен оорулардан алган биоматериал жибергиле деп ушундай өзүнүн эрежелери бар да. Ошон үчүн биринчи этап менен ал биоматериалдар жиберилген, анан экинчи ошол оорунун биоматериалдарын жиберүү боюнча дагы Россия Федерациясына дагы, Англияга дагы жиберилген. Ошол Россия Федерациясынан келген институттар айтып атат, ооба, негизги изилденген биоматериалдардын ичинде ошол штамдын баардыгынын штамдардын бар экендигинин эң биринчи изилдөөнүн жыйынтыктары бар деп. Ал болсо ошол Түштүк Африкалык штамбы же Британдык штамбы, аны дагы тактап чыгыш үчүн ошол материалдар Россия Федерациясына кайра жиберилген.